3 күн мурда тыптынч турган бул үйдө бүгүн аза күтүлүүдө. Бактияровдордун үй бүлөсү 24 жаштагы кенже уулунан ажырады. 29 апрелде чек арадагы атышууда ок тийип, Азизбек Бактияров ошол жерде жан берген. Бир тууган агасынын айтымында маркум акыркы жолу жүк ташуучу автоунаасы менен Лейлекке баратып, бирок жол жабылып калгандыктан Баткен шаарында турганын айтып кабарлашкан. Бирок ошол бойдон байланыш үзүлгөн. Телефондо өчүп болгондон кийин барсам, ал жерге машинасы турат, өзү жок. Камералар бар экен айда мойкадачы. Алардан карасам, ушу эл чогулуп кеткен жерде алар менен чогуу кеткендер менен ичине кеткен экен да. Эл мененчи. Головнойдо, менин укам головнойдо өткөн экен. Суу сактагыч, суу кое берген жер бар го, головной. Ошол жерде болгон экен менин укамчы. Ошол жердегилерди акыры алып чыкканда 18 адамдын өктө келгенде ошолордун ичинде менин укам да келди. Ошо МЧСниктер алып чыгып берди. Түнү менен келгенбиз. Эртеси күнү саат 11лерде алып кетер дейди. Каза болгон Азизбектин сөөгү 1 суткада араң табылган. Маркумдун жакындары эл менен кошо ок атышууга каршы чыккан учурда каза болгонун айтышат. 29 күнү издеп, таппай 30 күнүнөн алып келишкен да буяка. Таап, ошо жерден өлүгүн таап келген да. Өлүгүн ошо жерде МЧСниктер алып чыгып берген ушул границадан. Ушу бир эле бул эмес, бунун да шериктери болгон, башка водительдер дагы алар деле ушинтип кайтыш болуп кайткан да. Водительдер да баары залог алганбы, якобы билбейбиз да, биз точносын ушул жерде атып коюшкан да. Граномет менен атканбы же немен аткан билбейбиз. Кара Суу районунун Ишкабан айылынын тургуну Азизбек Бактияров 1997-жылы туулган. Кошуналары анын көп жылдан бери оор жүк ташуучу автоунаа айдап, үй бүлөсүн багып жүргөнүн айтышат. Азизбек эң кичине эле үй бүлөсүндө. Бул өтө жакшы бала эле, тарбияны ham жакшы алган бала эле. Бирөөгө бир зыяны тийбеген, жөнөкөй жумшак мамиле кылган бала эле. Эми балалык кылып, башка балдары бир нерселер шоктук кылып коет го, бул ондой шоктук деле кылган бала эмес. Эми айтып бүтөрбөйсүң, муну ушу Ишкабан айылынан сурасаң билгендин баардыгы ыйлап атат азыр. 28 апрелде башталган чек арадагы тажик тараптын аткан огунан курмандыктар 34кө жетип, кыргыз эли 2 күндөн бери аза күтүүдө. Самара Асанова, Абал Асылбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.